Чүй облустук соту камактагы саясатчы Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров боюнча райондук соттун чечимин өзгөрүүсүз калтырды. Быйыл 16-июлда Аламүдүн райондук соту жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын Жапаровдун жаза мөөнөтүн мунапыска байланыштуу кыскартуу тууралуу сунушун 6 айлык мөөнөт өтүп кетти деген негизде кабыл алган эмес. Адвокат биринчи инстанциянын чечимине каршы облустук сотко арыз жазган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Садыр Жапаровдун жаза мөөнөтү 2026-жылдын 5-сентябрында бүтөөрүн. Ага мунапыс берилсе, абактагы мөөнөтүн 2023-жылга чейин кыскартууга болоорун билдирген. Айдаркенде чек ара кызматкерлери аткезчилик жол менен ташылып бара жаткан эт азыктарын чаң соргуч балдардын оюнчугун кармады. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. 15 август күнү 22 жаштагы Кыргызстандын жараны көзөмөл өткөрмө жайынан тышкары 120 кутудагы эт азыгын Өзбекстанга алып өтүп бара жаткан жеринен кармалган. Ал эми кечээ 28 жаштагы Кыргызстандын жараны Hyundai Porter унаасында чек арадан 20 чаң соргуч жана 3 кутуда балдар оюнчугун алып өтүп бара кармалган. Кармалган жүктөрдүн жалпы баасы 317 000 сомду түзгөн. Жүктүн тиешелүү документтери болгон эмес. Тиешелүү документтер толтурулгандан кийин алар мамлекеттик бажы кызматынын кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Сапар Исаковдун абалы канааттандырарлык. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Маалыматка караганда, ал күнү түнү дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, тиешелүү дарылануу алып жатат. УКМКнын тергөө абагында олтурган Исаков ооруканага которулганы 16 августта белгилүү болгон. Атайын кызмат ага кыр арка артериясынын синдрому деген диагноз коюлгандыгын билдирген. Исаковдун жакындары аны менен жолугуп, абалын көрүүгө мүмкүнчүлүк ала албай жаткандыгын айтууда. Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу жана улуттук тарых музейин оңдоп түзүүдөгү жемкорлукка тиешеси бар деп 2018-жылы камалган. Кылмыш иши боюнча соттук териштирүү уланууда. Россиянын Новосибирск облусунда жол кырсыгы катталып, бир адам каза тапкан, 9 адам жаракат алды. Бул туурасында ТАСС агенттиги жазып чыкты. Маалыматка ылайык, каза болгон жаран Армениянын жараны, ал эми жаракат алгандардын арасында өзбекстандык жана кыргызстандык жарандар бар. Аталган облустагы Ички иштер министрлигинин башкы башкармалыгынын маалымат кызматынын билдирүүсүнө караганда, кечээ түнкү саат 11 чамасында кечээ автобустун айдоочусу рулга ээ боло албай калып, унаа чөнөккө кирип кеткен. Орусиялык жалпыга маалымдоо каражаттарынын маалыматына караганда, кыргызстандык бир жаран жабыркаган. Кой ташта болгон массалык башаламандык боюнча Фархат Бабиев кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Ведомстволор аралык тергөө тобу 7-8 августта болгон массалык башаламандык боюнча сотко чейинки өндүрүш ишин жүргүзүүдө. Фархат Бабиев жазык кодексинин негизинде массалык башаламандыктарга катышуу менен кылмышка шектелүүдө. 1-май райондук соту анын баш коргоо чарасын карап 9 октябрга чейин камакка алуу чечимин чыгарды. Буга чейин Фархат Бабиев чагымчыл сөздөрдү айткандыгы үчүн элден кечирим сураган.